2013 жыл 15 жаштагы Толгоной Арзыкеева британ ырчысы Джесси Джейден Price Tag ырынын кавер версиясын аткарат. Despacito, quiero respirarte cola despacito. Deja que te diga cosas al ojito, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Ал эми 2017 жылы ырчы пуэрториколук музыкант Луис Фонсинен Despacito ырын аткарып, интернет колдонуучуларын өзүнүн таланты менен таң калтырган. Дал ушул ыр Толгонайды элге таанытып, сахнага жол ачты. Tu ritmo, quiero enseñarte a mi boca, tus lugares favoritos. Толгонай ырчы Нурмат Садыров менен Браво 2 тасмасында кыз жигиттин ролун аткарышкан. Ал тасмадан кийин коомдо Толгонай менен Нурматтын мамилеси тууралуу түрдүү кептер айтылган. Ал эмес Нурмат Садыров да жергиликтүү радио станциялардын бирине Толгонайга үйлөнүп алсамбы деген ою бар экенин жашырган эмес. Киного тартылып жатканда Толгонай Арзыкеевага эле үйлөнүп алсамбы деген ой келди беле? Келген. Так андай эмес. Эмнегедир ушинтип ойлошот экен, мен буну сыр деп да айтмак эмесмин, болгондой эле айтып атам. Негизи жакшы байке. Ырчы катары, жакшы адам катары аябай сыйлайт. Байкем дагычы, байкем. Эмнегедир ар бир жактан ушундай суроого аябай туш болуп келип атам да, анан кийин эмнегедир концертке дагы чогуу барып калабыз, анан ар кайсы жактан студияга барсак да чогуу жүрүп эле, анан бирок мага кылган мамилеси мага чындыгында эле аябай жагат. Мен өзүмдүн карындашымдай эле көрүп, жакшы кеңештерин айтып, жакшы бир жолго салып турат да. Өзү дагы аябай жакшы байке, аябай сыйлайм. Кинодо мындай эч кандай орчулук деле болгон эмес, себеби бизге мындай башында түшүндүрүп айтканда, силер деген сүйүшкөндөрдүн ролун аткарышыңар керек деп, анан экөөбүз аябай берилип кеткенбизби, мындай көрүүчүлөр дагы аябай ойлоп калган окшойт. Булар чын эле жашоодо аябай бири-бирин жакшы көрөт го деп. Толгонай анын мука мүнүнө, жагымдуу жүзүнө, музыкалык талантына суктанып, ага ашык болгондор көп экенин өзү деле жашырбайт. Бирок ырчынын жүрөгү бош эмес. Анын өзүнөн 3 жаш улуу Нурсултан аттуу чет өлкөдө билим алган жигити бар. Алгач алар виртуалдуу дүйнөдө сүйлөшүп жүрүп, реалдуу жашоодо бири-бирин жактырып калышкан. Жигитим экөөбүз көп жылдар бою таанышып жүрдүк. Тааныш болуп, анан башында дос катары жүрчүк, анан кийин күнүгө сүйлөшүп, бири-бирибизди ушунча жакшы билгендиктен эмнегедир көнүп калат экенсиң да адамгачы, себеби экөөңөрдүн табитиңер келишсе, экөөңөрдүн мындай мүнөзүңөр кошулуп, кандайдыр бир адамга бир сонун сезимдердин бирине учурайт экенсиң да. Анан кийин мен өзүм негизи мындай мамилени деле ойлоп жүргөн эмесмин, күтпөгөн жерден эле келип калды. Анан чындыгында эле аябай ыймандуу, тарбиялуу, жакшы бала болгондуктан мен дагы жок дебей, тескерисинче колдоп, ошентип жүрүп калдык деп айтсам болот. Башында интернет аркылуу таанышкан болчубуз, бири-бирибизди азыркы заманда кандай мындай лайк коюп, комментарий жазып, дос болуп, анан кийин бир убакытта сүйлөшпөй калдык. Анан кийин мен аэропортко курбумду тосконго барган болчумун, эртең менен барып турсам эле аэропорттон чыгып калды. Аябай жыргап, анан чуркап эле барып эле. Ошондо экөөбүз биринчи жолу бири-бирибизди мындай бетме-бет көргөнбүз да, мындай вживую көргөнбүз да. Мен ага жөн эле айтып койгом, атайын сени тоскоон келдим деп. Жана башында түшүнбөй бирок ал деле ишенген жок. Анан кийин ошентип аны көрүп, мындай чын эле бир адамды биринчи жолу көргөндө эле ал адам кандай сага мамилесинен эле билип койсо болот экен да. Экөөңөрдүкү болуп кетеби, кандай болот, ошондой эле кечке ойлонуп, мындай бир жакшы бир эме калтырды да. Жакшы ой калтырып, анан кийин ушинтип сүйлөшүп, калдык. Биз экөөбүз мындай ушунчалык ачыкпыз да. Мен бир гана ошого эле ишене алам. Өзүмдүн пландарымды, адамга кылган мамилем кандай, бирөө мени тартынып койсо эч уялбастан баардык нерсемди айтып берип, анан кээ бир кезде мындай да болуп кетет. Режим подружки деп коем, анан ал дагы окей деп, анан экөөбүз подружка болуп сүйлөшүп кайра выключен депчи. Анан эмнегедир өзүм деле бул суроого жооп берип атканда ачык эле жооп бериптирмин да. Чындыгында эле ал мен үчүн көп эле адамдарды кандай деп айтсам, курбумда болуп бере алат, кээ бир кезде аябай жакын досум болуп, ошо дос катары да, досум болуп,
ошондо мындай ачылып жакшы сүйлөшө алам да. Толгонайга ырчылык талант апасы тараптан келген. Алгачкы ырдаган жылдары атасы ага каршылыгын билдирип, тыюу салган. Кийин кызынын ырга болгон каалоосун байкап, тескерисинче колдоп калган. Ата энемдин колдогону, чоң атам, чоң апам менен колдогону аябай эле зор. Мени ушундай деңгээлге жеткизип, ушундай ар бир жактан колдоо көрсөткөн бул ата энем. Анан спонсор жагынан дагы ата энем жардам берет. Анан мен дагы аябай көкбет болгондуктан мен айтсам ошонун баардыгына кылып берет да. Анан кичинекей кезинде атам анча жактырчу эмес, ырдабай эле койчу кызым деп, ошондуктан көп жыл бою ырдатпай жүрдү. Бирок мамам өзү ырга аябай жакын болуп, жакшы ырдаган үчүн мамам мени колдоп, кой эми мен ырчы болбосом дагы ушу кызым ырдасынчы, себеби мамам түшүнчү да ушунчалык ырга мындай бир жан дүйнөң менен киргендиктен бир ырдап койсун деп, анан атам түшүнүп ошондон мындай эми добро берген да. Ошентип ырдап калдым. Азыр тескерисинче колдоо көрсөтүп, менин кызым деп аябай сыймыктанып турат. Ырчы Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык окуу жайын бүтүргөн. Скрипкада мыкты ойнойт. Бирок ал музыкалык билимди андан ары алып кеткен жок. 11 жыл алган билимим жетет. Өзүмдү башка тармактан сынап көрөйүн деп чечип, журналистика адистигине тапшырдым дейт ал. Өзүм болсо Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепти бүткөн болчумун. 11 жыл бүтүп, скрипка аспабын өздөштүрүп, андан кийин бирок консерваторияга тапшырбай, Улуттук университетке тапшырып салган болчумун. Ошол күнү эсимде бар, мына документтерим алып эле оюмда деле бар болчу, консерваторияга барып тапшырам деп, бирок эмнегедир баратып эле бир солго буруп эле ошодон Улуттук университетте окуп калдым. Азыркы учурда 3-курста окуймун. Журналистмин мен, журналист. Журналистика. Каңтарып жерди айдады, карыңа күндү каратып, Кажыбаз батыр о жигит, кайратыңа мен ашык, ашыкмын мен. Аны билсең, ой чиркин ой, мен ашык. Урматтуу Супер ТВнин колдонуучулары, көрүүчүлөрү, баарыңыздарды аябай жакшы көрөм. Буюрса менден жакшы бир жагымдуу чыгармаларды күтүңүздөр. Терең урматы менен Толгонай Арзыкеева. Неге? Мен азбай эмесмин да. Анан кийин эмне доста? Атам көрүп, ай кызым дейт да. Кайдагысы сени айым коюптур деп. Сиздерди жакшы көрөбүз, ар дайым сыйлайбыз. Бар болуңуздар. Мен кимге айтып атам? Элиме айтып атамбы же сиздерге? Эмне, блин, мен тарынам да. Муну чалсам.